Үчүнчү сабагыбыз криптография. Криптография ошол бир алдыңкы сабакта сиздер менен интернет аркылуу маалыматты ошо интернет кантип башка компьютерден кайсыл башка компьютерге өтөт деген бир негиз менен токтолдук элек. TCP IP протоколуна токтолдук элек. Башкача айтканда маалыматты өткөрүү протоколу. Ошол маалыматты өткөрүү протоколунда өзгөчө биздин негизги көйгөйүбүз эмне болушу мүмкүн? Ошолорго токтоло турчу бир сабак десек да болот. Бул криптография сабагы. Негизи ошол түшүнүктөргө өтөрдөн алдын жалпы аныктамасын бере кетелик. Криптография эски грек тилинде криптос жана графия деген эки сөздөн түзүлгөн бир сөз. Жашыруун, криптос, жашыруун, сырдуу, графия болсо жазуу. Ошондо бир бул жакта негизги криптографиядагы негизги максатыбыз эмне экен? Маалыматты ар кандай ыкмалар менен башкалар тарабынан окулбашын, билинбешин камсыздоо. Бул эмнени бизге камсыз кылат? Интернет темасын улап жатабыз. Маалымат коопсуздугу, кибер коопсуздук, маалымат коопсуздугу, интернет коопсуздугу. Ошонун ичинде криптографиянын ролуна эми токтолгонго аракет кылалык. Криптография ошол учурда интернетте бизди маалыматты ар кандай ыкмалар менен шифрлөөнү же болбосо башка тарабынан, башка бирөөлөр тарабынан ал маалыматтын окулушун бөгөттөө же болбосо алдын алуу ыкмаларына токтолот өзгөчө илим катары. Ошо TCP-ге токтолдук элек, эсиңиздерде болсо, маалымат бөлүшүү же болбосо маалымат жеткирүү протоколу дедик элек. TCP-де негизги максат сиздерде көрүп тургандай бир компьютерден интернет аркылуу, ортодо сиздер көрүп турган тармак бул интернет тармагы. Бул интернет тармагы дейлик. Ошондо бир компьютерден башка бир компьютерге маалымат жеткирилип жатат. Сервер болушу мүмкүн, же жөнөкөй эле компьютер деле болушу мүмкүн. Же болбосо бул эми бир тараптуу эмес, албетте эки тараптуу дагы байланыш болушу мүмкүн. Бул биринчи компьютер дейлик, азырынча атабалык. Биринчи компьютерден экинчи компьютерге бул эми сервер дагы болушу мүмкүн, же бул дагы сервер болушу мүмкүн, же болбосо жөн эле компьютерде болушу мүмкүн. Биринчи компьютерден экинчи компьютерге маалымат кетип жатканда, сиздерде байкагандай, эгер маалымат болсо, муну TCP протоколу пакеттерге бөлөт. Ыңгайлуу жетишин камсыз кылуу үчүн. Ушул пакеттерге бөлөт дагы, кайрадан компьютер, экинчи компьютер бул маалыматты алып жатканда, ошол эле TCP протоколу аркылуу кайсыл пакеттер менен келгенин жана кайсыл ыраттуулук менен келгенин сиздер байкагандай бир белгилүү ыраттуулук менен бул маалымат кетип жатат, солдон оңду көздөй. Ошондо өзүнүн максат койгон, багыт койгон компьютерине жеткенде дагы ошол маалымат TCP протоколу аркылуу ошол ыраттуулук негизинде кайрадан ушул компьютерге келип түшөт дагы. Башында кандай маалымат жиберилген болсо, акырында ошол маалымат ошол түрдөн кайра топтолуп калышы мүмкүн. Ошондо 1, 2, 3, 4 деген себеби ушул пакеттер. Бул биринчи пакет, бул экинчи пакет. Эми пакет маселелерине дагы кийинчерээк токтолгонго аракет кылабыз. Пакеттер дегенибиз ушу билесиздер, негизи эле компьютер жаатында баардык нерсе 0 жана 1. Ошондо сиз өзүңүздү, мисалы, сизге таандык сүрөтүңүздү бөлүшүп жатсаңыз, эң оңой жагын көрсөтүп атам бул жакта. Сизге таандык сүрөт дейлик, сүрөт кете турган болсо, бул дегенде албетте TCP компьютерде бул сүрөтүңүз 0 жана 1 деген сандар менен сакталган үчүн, ушул 0 жана 1 чын жырчасы пакеттерге бөлүнөт дагы. Ошол пакет кайра келип бул жакта бирдиктүү бир кайрадан ошол бул жакта сиз жиберген сүрөт түрүнө кайрадан айланат жана бул компьютерге ошол сүрөт түрүндө келет. Бирок интернетте сүрөт боюнча кетпейт. Интернетте булар 0 жана 1 деген сандар менен 01, 001, эми узун миллион ушу сандарды камтыган бир агым менен
кетет десек болот. Эми сабакты эсиңиздерге сала кетейин, криптография болчу сабагыбыз. Бул жакта криптография өтөрдөн алдын маалыматтын бир компьютерден интернет аркылуу башка компьютерге кандай кетет деп маалымат берип жаттык элек. Ушул маалымат сиздин компьютерден чыкты, пакеттерге бөлүндү, интернет аркылуу өтүп баратканда ортодо кетип бараткан маалыматты маяктан өтө турчу өтөт деп жолдон өтөт. Ушул жакта каракчылар болуп калышы мүмкүн. Башкача айтканда, бул маалымат сиз компьютерден бул жака сүрөтүңүздү, сөзсүз түрдө сүрөт жиберилбейт, башка учурларда болуп калышы мүмкүн. Мисалы, сизге таандык бир сыр сөзүңүздү, кредиттик картаңыздын номурун, же кандайдыр бир каражат, же балким сизге таандык бир сыр интернет аркылуу жиберип жатасыз. Ошондо ортодо ошол маалыматтарды кармап калып, ушул сиз жиберген маалыматтарды окуй турчу ар кандай ыкмалар бар. Каракчылар ушул маалыматты окушу мүмкүн. Андыктан бизде ушул маалымат сизден чыккандан кийин кайра экинчи компьютерге жетүүсүн камсыз кылып жатканда, бир бүтүн болуп, кандай сүрөт чыкса, ошол сүрөт жетүүсүн, мисалы, бул жакта колуңуз чыкпай калгандай, же болбосо сүрөттүн жарымы эле жете тургандай эмес, ошондо кандай чыкса ошондо жетүүсүн камсыз кылуу дедик элек. Бирок дагы маанилүү нерсе, бул маалымат сизден, мисалы, сүрөтүңүз чыккандан кийин, пакеттерге бөлүнгөндөн кийин ортодо муну каракчылардын окуй албай турган түргө айландыруусу, шифрленүүсү, башкача айтканда, ушул криптография маселесинин эң негизги чече турчу көйгөйү десек болот. Бир компьютерден экинчи компьютерге интернет аркылуу кетип жаткан маалыматты ортодон башка бирөөлөр тарабынан окулуп калышын бөгөттөө, же болбосо окулбашын камсыз кылуу ошол криптографиянын негизги илими болуп саналат. Анда келиңиздер башка тагыраак өрнөк менен бергенге аракет кылалык. Ошондо криптографияда негизги кадамдар дейли, бир адамдан башка бир адамга, же бир компьютерден башка бир компьютерге бир маалымат жиберилип жатат. Анан бул маалымат ортодо бирөөлөр тарабынан, ортодо башка бирөөлөр да бул жакта болушу мүмкүн. Мындай өрнөк катары тартып коелук. Ортодо бирөөлөр тарабынан окулбашын камсыз кылуу жаатында криптография иши жүрөт. Ошондо сиз кандайдыр бир маалыматты бул жака жиберип атканда, криптографияда ошол негизги 3 этап, же болбосо кадам бар десек болот. Адегенде сизге таандык бул түз текст дегенибиз эми сүрөт дагы болушу мүмкүн, видео дагы болушу мүмкүн, бирок ал сүрөт, видео дагы, билесиздер, бир алдыңкы слайдта да токтолдум эле, 0 жана 1ден турган сандар бар. Ошол 0 жана 1ден турган сандардын иретин программалык камсыздоо бар, анан бизге сүрөткө айландырат, видеого айландырат, үнгө айландырат, текстке айландырат, Word, Excel, PowerPoint, сиздер да көрүп жаткан азыркы учурда слайд, видео, мени угуп жатасыздар, булар адегенде мен жаздырып атканда 0 жана 1ге айландырып менин компьютериме сакталды. Андан кийин мен муну интернет аркылуу бир серверге жүктөдүм. Сиздер болсо ошол сервер аркылуу азыр ошол 0 жана 1лерди кайра өзүңүздүн компьютериңизге жүктөп, сиздин компьютериңиздеги программалык камсыздоолор, декодер деп коебуз, кайра 0-1ди кайрадан ошо менин үнүмө жана видеого, PowerPoint презентациясына айландырып жаткан мезгили. Ушул процессте андыктан баардык маалымат негизи бир түз текст десек дагы туура болот. Андыктан ушул түз текстти башка адамга жиберип жатып, биз адегенде шифрлейбиз интернетке өткөрөрдөн алдын. Шифрленген текст андан кийин ошол белгилүү аралык интернетте канча маалымат, канча аралык кетүүсү зарыл болсо, мисалы, эгерде сервер Америкада болсо, Германияда болсо, же ошол эле шаардын ичинде да болсо, белгилүү бир аралык бул маалымат интернет аркылуу жүрөт дагы. Кийин ушул маалыматты кабыл ала турчу тараптын чечмелөөчү аппаратынан шифр кайра чечмеленет дагы, анан кайрадан ал дагы окуй турган. Анткени биздин максат мунун ортодогулардын окуусун бөгөттөө,
оң тараптагылардын биз маалымат жибергендердин окуусун тескерисинче камсыздоо болуп саналат. Андыктан бул иш кандай жүрөт? Келиңиздер эң жөнөкөй мисал менен, эң примитивдүү мисал менен, мисалы салам деген бир түз тексти жибергибиз келди каршы тарапка, бирок ортодо мунун ушу салам экенин ортодогу адамдардын окуусун бөгөттөшүбүз керек болуп жатат. Ошондо шифрлөө логикасы, шифрлөө функциялары, шифрлөө программалык камсыздоолору десек дагы болот, татаал аттар менен ишке кирет дагы. Эмне кылат? Бизге таандык салам деген сөзүбүздү бир шифрга айландырат. Бул жакта эң жөнөкөй шифрлөө методун колдондум. Алфавитте ушул сөздүн кийинки алфавиттеги тамгасы менен ар бир тамгасын алмаштыра турчу бир функция иштеп чыктык дейли. Биздин программалык камсыздоону ошону өткөрөт. Ошондо с тамгасын алфавитте сдан кийин т тамгасы келет, а тамгасын адан кийин б тамгасы келет, л тамгасын м тамгасына, аны кайра бга, м тамгасын болсо н тамгасына айландырган бир программалык аппаратты киргиздик. Бул эми теманы бир аз мындай эң примитивдүү түрдө түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Бул функция биздин ортодо салам сөзүн бир шифрга айландыруу функциясы. Алфавитте кийинки тамга менен алмаштыр деп атам ар бир тамгасын. Ошондо ортодо интернетке чыгарылган маалымат шифрлөөдөн кийинки бул эки сызыктын ортосу интернет десек, ошондо ортодогу адамдардын көрө турчу маалыматы ошондо т, б, м, б, н тамгалар болот. Албетте муну эми чечмелөө жөн эле көргөн кишиге балким т, б, м, б, н эч кандай бир маани бербеши мүмкүн. Анткени бир маанисиз тамгалар бөлүмү десек болот. Андыктан интернетте бул биз шифрлеген түз текстибиз эч кандай бул текстти бирөөлөр окуп калса дагы, алып алса дагы, окуй албай турган түргө айландырдык дагы, аны интернеттен бир чекиттен бир чекитке жеткирип жатабыз. Андыктан ал бул жиберген биздин текстибиз кийин өзүнүн максатталган жерине жеткенден кийин ошол жактагы түз текстти кабыл алуучу тараптагы чечмелөө программасына кирет дагы. Шифрлөө жана чечмелөө экөө тең бири-бирин тааныган үчүн, бул эми кайсынын негизинде бири-бирин тааныйт дедик. Бул жактагы программалык аппарат бул жакта дагы бар демекки. Тескерисинче бир ошо келген сөздү бир алдыңкы тамгалар менен айланып, кайра биз каалаган сөзгө айландыруучу программалык аппарат бул жакка жүктөлгөн. Ошондо тны сга, бны ага, мны лга айландырат дагы. Эмне болот? Бизге кайра салам деген сөздү эң акыркы биз максаттаган жерге ортодо шифрлеп жеткирип берген болот дейдик. Эми криптографиядагы негизги кадамдардын бир эң примитивдик түрдөгү түшүнүктөрү десек болот. Албетте шифрлөө жагы ошондо шифрлөө функциялары, алгоритмдери мынчалык жөнөкөй эмес. Сиздер да муну албетте түшүндүңүздөр. Абдан татаал шифрлөө функциялары камтылат дагы. Бул жакта буну ортодо бул маалыматты бирөөлөр алса дагы аны кайрадан окуу аларга татаал боло турчу бир деңгээлге алып келет. Анан криптографиянын негизги түрлөрүнө келиңиздер токтололук. Ошондо бул маалымат жеткирилип жатканда шифрлөө жана чечмелөө эгерде бир эле түрдүү ачкыч менен жүргүзүлө турган болсо, ачкычтарга дагы кийинчерээк токтолобуз. Бунун аты симметриялуу дейбиз, жабык ачкыч. Башкача айтканда, бул ачкыч жалгыз гана маалыматты жиберүүчү жана маалыматты кабыл алуучу гана билген ачкычтын түрлөрү. Бул эми өзгөчө приваттык каналдарда, ошондо VPN-дерде дейбиз, көбүнчө ошондо симметриялуу жабык ачкыч системасы колдонулат. Эми көп калкка ачык болбогон тармактарда эки тараптын өздөрү гана билген шифрлөө жана чечмелөө методикасы менен бири-бири менен маалымат алмашат десек дагы болот. Андыктан бул
жабык ачкыч симметриялуу методика. Бирок интернетте биз көбүн эсе асимметриялуу ачкычты колдонобуз. Asymmetric public key дейбиз. Public ошондо ачкыч дегенибиз коомдук ачкычтар десек дагы болот которулушун. Башкача айтканда бул ачкычтар эки тарапка тең таандык болгон ачкычтар башкача болушу мүмкүн. Маалыматты жиберип аткан жактын ачкычы жана маалыматты кабыл алып аткан же болбосо шифрлеген менен чечмелеген программалык камсыздоодогу ачкыч башкача болушу мүмкүн. Бирок ортодогу кандайдыр бир макулдашылган функциялардын негизинде эки тарап ушул ачкыч бири-бирин тааный тургандай бир функциянын негизинде жүргүзүлөт. Андыктан public key дегенибиз ошондой асимметриялуу да ачкычтардын түрү сансыз. Ар кайсы компания өзүнө таандык ар кандай ачкычтарды ойлоп табышы ыктымал. Өзгөчө интернетте биз акыркы мезгилдерде бир браузерден башка серверге маалымат жиберип жатканда сиздер да байкасаңыздар керек. Мурда HTTP эле болчу, акыркы мезгилдерде S тамгасы кошулду. Ошондо S Secure Connection, Secure Socket Layer SSL сертификатына ээ болгон бир сайт экенин далилдейт. Эгерде ошол HTTPS деген бир башталган сайт болсо, демек сиздер ал сайтка бир маалымат жиберип жатсаңыз, же болбосо сизден ошол сайттан сизге кандайдыр бир маалымат келип жатса, ортодо ал маалымат шифрленет дегенди түшүндүрөт. SSL сертификатында ошондо сиздер да байкагандай хакер эмнени көрөт дедик. Эгерде серверден сиздин браузерге маалымат келатканда, эгерде сыр сөзүңүз Guru 99 болсо, хакер Guru 99 бойдон эле көрөт муну. Жок, эгерде сиз байланган сайт акыркы мезгилдерде эми эң кандай десем, биз кенен колдонгон сайттын баардыгында бир стандартка айланды SSL сертификаты. Эгерде серверден сиздин браузерге маалымат келе жатып, ошондо паролуңуз Guru 99 болсо, мисалы Guru 99-ду ушул шифрге айландырат дагы. Муну эгерде хакер көрсө дагы, муну Guru 99 экенин аны табуусу оорго турат. Анан көбүн эсе балким сиздер да байкагансыздар, 64 бит, 128 бит, 256 бит шифрлөө ыкмалары колдонулат дейбиз. Мунун түшүндүрмөсү эмне? Бул 64 бит шифрлөө бул ачкычтын татаалдыгын көрсөтөт. Өзгөчө мисалы 128 бит шифрлөөнү мисал ала турган болсок, 128 бит 37 тамгадан турган бир шифрлөө, бир шифр десек дагы болот. Ошондо ар бир маалыматты 37 тамгадан турган бир шифрге айландырат дагы. Ошол тамганы кийин эгерде бул шифрди мен табат элем деген ортодо бир болушу мүмкүн дейм андай. Мен муну чечмелейт элем деген эгер тараптар болсо, анда мындай шифрди табыш үчүн сиздер көргөн бул эми мындай санды аташ үчүн дагы тил бурулбайт. Бул эми мен мындай санды билбейт экенмин. Миллиард бар мында. 3 миллиард 400 миллион моякта бүтөт. Андан ары эми өзүңүздөр эсептейсиңиз. Ошондо ушунча жолу аракет кылыш керек 128 бит шифрди чечмелеш үчүн. Эми ушул кызыктуу маалыматтын негизинде анда сабагыбызды аяктайлык. Кийинчерээк бул темаларга дагы тереңирээк токтолгонго аракет кылабыз. Анда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.